Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Президент айрым министрлер кызматка тааныш билишин коюуну улантып жатканын айтты. Президент Садыр Жапаров айрым министрлер кызматка тааныштарын дайындоо, пара алуу сыяктуу эски тажрыйбаларды улантып жатканын, бул мамлекеттин адыйжалуулугуна жана өнүгүүсүнө коркунуч туудурарын билдирди. Ал бул тууралуу Ысык көлдөн Чолпон Ата шаарындагы Акылман лицейиндеги сүйлөгөн сөзүндө айтты. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Анда Жапаров учурдагы кырдаал үчүн жоопкерчилик азыркы саясатчыларга гана эмес, эгемен болгондон берки мурдагы жетекчилерге да жүктөөлөрүн белгиледи. Ошондой эле Акылман лицейи аяктап, жогорку билим алгандарды өкмөт жумушка орноштурууга кепилдик берерине ишендирди. Тандоо ыкмаларынын жана квалификациялык стандарттардын жоктугу коррупциянын топтолушуна жана мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерди компетентсиз кадрлардын басымдуулук кылышына алып келген. Акылман лицейи жылына 70-ке жакын таланттуу жана билимдүү окуучуларды кабыл алат. Окууну аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөргө мамлекет жумушка орношууга кепилдик берилет. Эч кандай байланыш же пара талап кылынбайт. Президент бул тармактагы коррупцияны иликтеп, жазалоону убада кылып, тандоо процессин катуу көзөмөлгө алууга чакырды. Жапаров лицейдин бүтүрүүчүлөрү болбогон квалификациялуу адистерди колдоонун маанилүүлүгүн белгилеп, келечекте кадрлар резервтин жаңыртуу үчүн мамлекеттик кызматка азыртадан эле тартууга чакырды. Жапаров бардык мектеп бүтүрүүчүлөрүн акыркы коңгуроо майрамы менен куттуктап, бул күн ар биринин эсинде жашоонун маанилүү баскычы катары кала берерине ишеним билдирди деп жазылган маалыматта. Садыр Жапаров сөз кылган министрлердин атын атаган эмес. Чолпон Атада былтыр 25 августта адистештирилген жалпы билим берүүчү Акылман президенттик лицейи ачылган. Жана салтанатка Садыр Жапаров катышкан. Лицейдин директору Эмиль Рыскулов Кыргызстандын бардык аймагынан чогулган 1,5 миң окуучунун арасынан 75 окуучу тандалып алынганын билдирген. Билим берүү жана илим министрлигине караган мекемеге окуучулар 6-классты бүткөндөн кийин тапшырат. Булак Азаттык. Ысык көлдөгү Асман шаарынын курулушу 10 чакты күндөн кийин башталат. Бул тууралуу Садыр Жапаров Ысык көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Балыкчы шаарынын тургундары менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында буга чейин шаардын капсуласы салынгандан кийин чет өлкөлүк өнөктөштөр жашыл шаар курууну сунуштап, долбоор өзгөртүлгөн. Былтыр капсула салгандан кийин чет өлкөлүк өнөктөштөр жөн эле шаар куруп койбой, жашыл шаар кылалы деген сунуш берген. Мындан улам мурдагы долбоорлорго өзгөртүүлөр кирип, курулуш иштери созулуп келди, деди Жапаров. Асман шаарынын курулушуна капсуланы мамлекет башчы былтыр 30-июнда салган. Эске салсак, 2023 жылдын июнь айында өлкө башчы Садыр Жапаров Ысык көлдөгү Асман шаарынын курулушуна капсула салган. Аны сала турган инвесторлор бул шаар акылдуу, коммерциялык, спорттук жана оюн-зоок секторлоруна бөлүнөрүн айтышкан. Мындан тышкары шаардагы бардык таштандык кайрадан иштетилип турары. Ысык көлдүн ортосуна жасалма арал курулуп, шаарда 7 жылдыздуу мейманканалар, казино, ири университеттер, музейлер, мечиттер, ооруканалар, гольф талалары, жогорку ылдамдыктагы поезд, стадион, ипподром иштей турганы белгиленген. Булак Спутник Эжи. Ал 1 миллиондон ашык сом алган. Ташиев менен байланышым бар деп алдамчылыкка шектелген жаран кармалды.
УКМКнын төрагасынын атын жамынып алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 25 майда УКМКдан билдиришти. Белгилүү болгондой, алдамчылык жолу менен Камчы Бекташиевдин жакындары менен мамилеси бар экендигин айткан. Ал буга чейин УКМК тарабынан кармалган транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкеринин агасына улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кылмыш ишин токтотуу маселесин чечип берүүнү убада кылып 1,5 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Аталган фактынын негизинде УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, анын алкагында жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Супер Кейжи. Тышкы иштер министрлиги НАТО РФ менен чектешкен өлкөлөрдө кибер лабораторияларды түзүүдө. НАТО Эстония, Латвия, Финляндия жана Румыния мамлекеттеринде Россиянын чек ара периметрлери боюнча кибер лабораториялар тармагын түзүүдө. Алдыда Грузия менен Молдованын чек араларында пайда болот. Бул тууралуу РФ президентинин маалыматтык коопсуздук тармагындагы эл аралык кызматташтык маселелери боюнча атайын өкүлү, Тышкы иштер министрлигинин алдындагы эл аралык маалыматтык коопсуздук департаментинин директору Артур Люкманов РИА Новости агенттигине курган маегинде айткан. Вашингтон көптөн бери маалымат чөйрөсүндө Россияга каршы гибриддик согуштун ыкмаларын иштеп чыгууда. Негизги аянтча катары Украина пайдаланылууда. Алардын хакерлери, анын ичинде буга чейин айтылып келе жаткан IT армиясы НАТОнун кураторлорунун колдоосу менен электрондук диверсия жасашууда деген ал. Люкмановдун айтымында Киевке батыштын чалгындоо кызматтарынын жана куралдуу күчтөрүнүн бөлүмдөрү жөнөтүлгөнү белгилүү. Альянс Россиянын чек араларынын периметри боюнча Эстония, Латвия, Финляндия, Румынияда кибер лабораториялардын бүтүндөй тармагын түзүп жатканы жашыруун эмес. Алдыда Грузия менен Молдовага да тартылат. Пентагондун колдоосу астында кибер машыгуулар системалуу негизде жүргүзүлүп, жакын эле АКШда кибер флаг машыгуулары аяктады. Сценариптик чөйрөдө биз менен тирешүүнүн сценарийлери сыналат деген дипломат. Булак Спутник Кейжи. Кремль Россия мобилизация жүргүзөт деген маалыматка жооп берди. Россияда мобилизация жүргүзүүгө муктаждык жок экенин өлкөнүн башчысы айтып эле келе жатат. Бул тууралуу РФ президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков РИА Новостиге билдирди. Песков бул билдирүүсү менен Financial Times басылмасына ушул жылдын аягында же кийинки жылдын башында Россияга кайрадан мобилизация жарыялоого туура келет деп чыккан маалыматка жооп берген. Financial Times чыныгы абалды түшүнө алышында шек бар. Өзүңүздөр билгендей, бизде келишимдик негизде аскерлерди алуу активдүү жүрүүдө. Бул күн сайын болуп жаткан иш. Президент да буга чейин аскер кызматкерлеринин билдирүүсүнө таянуу менен мобилизациялоого муктаждык жок экенин бир нече жолу айткан деген Песков. Россия 2022 жылдын 21 сентябрында жарым-жартылай мобилизациялоо жарыялаган. Ошол кездеги коргоо министри Сергей Шойгу бул аракет 1000 чакырым аралыктагы чек ара аймагын жана Украинадагы бошотулган аймактарды көзөмөлдөө үчүн керек болгонун айткан. Аскерге негизинен кызмат өтөп кеткен, аскердик тажрыйбасы бар 300 000 адам чакырылган. Андан кийин Россия бийлиги келишимдик негизге аскерги алууга өттү. Февралдын аягында Шойгу жыл башынан бери келишимдик негизде аскерге келгендердин саны 50 000ден ашканын айткан. Ал эми өткөн жылдын келишимдик негизде келгендердин саны дээрлик 540 000 болуп, андан резервдик 2 армия жана 6 дивизия түзүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Булак Спутник Кейжи.